Эфирде 28-сентябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Өлкө башчы иш сапары менен Орусияга кетти. Мамлекет башчы Орусия президенти Владимир Путин менен Сочи шаарында жолугушат. Бишкекте Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы кул болбоо аталышындагы акция өттү. Орусиянын Москва облусунда көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын саны 51-ге жетти. Бул окуя боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов элчиликке кырсыктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү тапшырмасын берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28-сентябрда Орусияга иш сапары менен кетти. Анын алкагында Сооронбай Жээнбеков Орусия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчыларынын жолугушуусу Сочи шаарында өтмөкчү. Кыргызстандан барган делегациянын курамында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бар. Ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов кошулат. Жээнбековдун Орусияга болгон иш сапары жыйынтыкталгандан кийин расмий визит менен Венгрияга барат. Венгрияга расмий визит менен баруу тууралуу 2018-жылдын сентябрь айында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары менен келген учурунда макулдашылган. Сооронбай Жээнбеков Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугуп, кыргыз-венгер эки тараптуу кызматташуусу талкууланат. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тараптуу макулдашууларга кол коюлат. Ошондой эле Венгрия президенти Янош Адер жана улуттук жыйындын спикери Ласло Кёвер менен да жолугушуулар уюштурулмакчы. Кыргызстан фракциясынын депутаты Жаныбек Жоробаев мандатын тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Жоробаев депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арыз жазган. Жаныбек Жоробаев 2020-жылдын 13-майында Кыргызстан партиясынан депутат болуп келген. Ал Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү болду. Буга чейин улуттук коопсуздук органдарына иштеген. Борбордук шайлоо комиссиясы 4-октябрда өтө турчу парламенттик шайлоого 219 эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Маалыматка ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы дүйнөнүн 31 мамлекетинен 24 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон 219 адамды эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөрдү. Дагы 39 адамдын аккредитациядан өтүшү күтүлүүдө. Өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришкендей, 2021-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилди. Эске салсак, жаңы антикоррупциялык стратегия Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында каралган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык өкмөт менен Жогорку кеңеш башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргелешип, стратегияны ишке ашырууга багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуусу керек. Мындан тышкары өкмөттүн Жогорку сот, башкы прокуратура жана башка мамлекеттик органдар кыска жана узак мөөнөттөгү мезгилдерге коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларын деталдуу пландарын 2 жуманын ичинде даярдашы зарыл. Ошондой эле жаңы документке ылайык өкмөт мамлекеттик органдар тарабынан антикоррупциялык пландардын өз убагында жана толук аткарылышынын координациялоо жана мониторинг жүргүзүү сунушталды. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин билдиргени боюнча Кыргызстанда жалпы 46.355 адамдан коронавирус илдети табылды. Ал эми акыркы суткада 104 адамдан коронавирус аныкталды. Оору жуктургандардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкекте 19, Ош шаарында 8, Ош облусунда 18, Баткен аймагында 37, Жалал Абад жергесинде 10, Нарында 2, Талас облусунда 1, Чүй өрөөнүндө 6, ал эми Ысык Көл облусунда 3 адам катталган.
Кечээ Бишкекте Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы кул болбо аталышындагы акция өттү. Акциянын катышуучулары маңкурт болбо, саткындар кетсин деген ураандарды кыйкырып турушту. Борбордук аянтта өткөн нааразычылык акциясы 2 саатка созулуп, андагы сөз сүйлөгөндөр Аманкуловдун сөзүнө жикчилдик бар экендигин айтып, аны жоопкерчиликке тартууну өтүнүштү. Парламенттик шайлоого катышып жаткан Атамекен, Бирбол, Реформа жана Чоң Казат партияларынын өкүлдөрү да сөз алып, саясий жарыштагы атаандашынын кебин айыпташты. Митингге болжол менен 400-500дөй киши катышты. Аталган нааразычылык акциясы Ош шаарында да уланды. Чогулгандар кул болбо, бөтөн жерде султан болгуча өз жериңде ултан бол деген чакырыктар жазылган кагаздарды көтөрүп чыгышты. Оштогу акция Ак Буура дарыясынын үстүндөгү подиумдан жүрүш менен башталып, Алымбек Датка эс алуу багында уланды. Бул күнү түштөн кийин Аманкулов билдирүү таратып, видеону чагым деп атаган. Ал видео 2019 жылы Кыргызстан менен Орусиянын Эри-Шаркак жылын өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада тартылгандыгын айтып, андагы сөздөрдү контексттен суурулуп алынгандыгын билдирет. Бирок Жогорку Кеңештин расмий сайтында бул жолугушуу былтыр жыл аягында эмес, быйыл февраль айында өткөндүгү тууралуу маалымат турат. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматы боюнча, Москва облусунда көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын саны 51ге жетти. Эске салсак, кечээ 27 сентябрь күнү эртең менен Logistic Сидорова ишканасында кампадагы узундугу 35, бийиктиги 4 метрдик темирден жасалган жөө өтүүчү өтмөк кулап, анын кесепетинен 49 кыргызстандык жабыркаган. Аталган ишканада 169 кыргызстандык иштейт. Алардын баары эч кандай камсыздандыруусуз жана мыйзамсыз негизде иштегендер. Алдын ала маалыматтар боюнча каза болгондор жок. Бул окуя боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкулов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Москва облусундагы атталган кырсыктын кесепетинен жаракат алган кыргыздарга жардам берүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы элчи Аликбек Жекшенкулов кырсыктын кесепетинен жабыр тарткан мекендештерге медициналык жардам көрсөтүү, аларды ооруканаларга жайгаштырууну тапшырды. Ошондой эле жаракат алган мекендештердин дарылануусун Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси жеке көзөмөлүнө алышы керектигин белгиледи. Муну менен катар кырсыктын келип чыгуу себебин иликтенген Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынан маалыматтарды байма-бай алып туруу жана алар менен биргеликте иш жүргүзүү тапшырмасын берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 14 сентябрда унаа кырсыгынан Ак Буура дарыясына чөгүп кеткен 4 жашар баланын жансыз денеси табылды. Маалыматка ылайык 27 сентябрь күнү издөө иштерин улантуу максатында саат 8:00 Ноокат райондук номер 71 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары тартылып, издөө иштеринин натыйжасында саат 16:40 чамасында наристенин жансыз денеси куткаруучулар тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Эске салсак, Ош облусунун Ноокат районунда 14 сентябрь күнү кечинде Актерек Папан Кожокелең унаа жолунун 40-чакырымында Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа Ак Буура дарыясына түшүп кеткен. Унаада 3 адам болгон. Алардын бири 1974 жылы туулган жаран аман калып, жолдо бара жаткан унаа менен Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Ал эми 1956 жылы туулган эркек киши жана 2016 жылы туулган бала сууга түшүп кеткендиги тууралуу маалымдалган. Кийин 17 сентябрда 1956 жылы туулган кишинин жансыз денеси суудан табылган. Өзүн эркин деп жарыялаган Тоолуу Карабактын Коргоо министрлиги Азербайжан аскерлеринин чабуулунун кесепетинде каза болгон 15 аскеринин аты жөнүн жарыялады. Буга чейин каза болгон 16 аскердин аты жөнү маалымдалган болчу. Азербайжандын Коргоо министрлиги өлкөдө 5 адамдан турган бир үй бүлө жана 19 аскер каза болгондугун маалымдаган. Армения тараптан каза болгондордун саны 550 экендиги айтылган. Бирок Армения бул маалыматты четке каккан. Эки тарап тең жоготуулар тууралуу бири-биринин маалыматтарын расмий айтылгандан бир топко көп экендигин белгилеп жатышат. Туркия бул жагдайда Азербайжанды колдой турганын билдирген, бирок аскердик жардам сыяктуу сөз козголгон эмес. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын эл аралык коомчулук Карабак жаңжалына Туркиянын аралашуусуна жол бербөөгө чакырды. Ал эми Бириккен Улуттар уюму, Франция, Орусия жана АКШ да Тоолуу Карабактагы жаңжалды токтотууга чакырды.
Белгилей кетсек, Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолуу Карабак чатагынан бери касташып келет. Армения колдогон жикчилдер 1990-жылдардын башында Азербайжандын негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.